Ошто жол курууда сапатсыз битум киргизилген. УКМК бул материалдарды өлкөгө мыйзамсыз жол менен ташып келген 2 компанияны аныктады. Анда продукциялардын тиешелүү декларациясы жана каттоосу жок болуп чыккан. Учурда аталган компанияларга тиешелүү битум чуңкурлары мөрлөнүп бекитилген. Мындай жасалма битумду колдонуу жол курууда коопсуздук нормаларына таасир этери эскертилет. Бишкекте жүргүзүлүп аткан текшерүү иштери салынып аткан жолдордун сапаты боюнча бизде да жүргүзүлөт. Азыр биз биздин областта, Баткен областында, Жалал-Абад областында жалпысынан 27 битумдуу яма бар экен. Ошонун ичинен 13 бизде экен, туурабы? Ошолордун баарынан тең отборлорду алдык, экспертизага жөнөтүлдү аны баары. Буга чейин Оштого курулуп жаткан жолдордун абалы жана коңшу Өзбекстандан кирип жаткан сапатсыз битумдар боюнча маселе козголгон. Анда атайын кызматтын Оштогу башкармалыгынын башчысы жакында жолдордун сапаты текшерилип чыгарын эскерткен. Ал акыркы 2-3 жылдын ичинде Өзбекстандан 4000 жакын битум келгенин белгилеп, бул көлөм кайда жумшалганын текшерүүдө деп белгилеген. Бирок бизде маалымат бар, өтө чоң количествода эмес, бирок Өзбекстандан дагы жанагы составында парафиндин процентный эмеси соотношениясы көп болгон сапатсыз битум келип атат деген маалымат бар. Силерде барбы ошондой маалымат? Өзбекстандан албаганыңыз менен бирок мынакей ошол эле Нурлан Чолпонбаевичтерден маалымат алсаңыздар, ошол Өзбекстандан келген мынакей акыркы 2-3 жылдын ичинде 4000 жакын тонна. Облуста быйылкы жылы жалпы 300 чакырымдан ашуун жол жасалууда. Аларга жол курууда колдонулган битумдар Казакстан жана Россия өлкөлөрүнөн келет. Атайын кызмат койгон талаптан кийин жол департаменти текшерүү ишин дагы баштаган. Булар битумдарды Казакстандан жана Россиядан алышат деп айтканбыз. Сертификациясы менен, шайкештиги менен, бит баары лабораториясы менен сулардын чалышат. Бул жөнүндө биз ошол чогулуштан кийин эле келип катты бердик, Кыргыз автотүштүккө бердик. Ушуга байланыштуу тест көрүштөргө бөгөт коюу чараларын күчөтүү максатында деп бизде мындай эме катталган эмес экен. Өзбекстандан биздикилер контрабанда боюнча битум албайт. Битумду тендер менен ошол Казакстандан да алып, анан Россиядан. Негизи Россиянын битумдарын алыш тендер менен ошондон башка битум алышпайт. Ал эми жол салуу жумуштарын аткарган Кыргыз автожол түштүк ишканасы бул жылы 9500 тонна битум алуу планын бекиткен. Бүгүнкү күндө анын 7100 тоннасы сатып алынып, иштетилген. Аларды сатып алууда жана колдонууда коопсуздук талаптары катуусу көзөмөлгө алынып каралат дешет. Анан битум Өзбекстан өлкөсүнөн же башка жол жактардан, булактардан бизге контрабандалык жол менен битумдар сатылып алынбайт. Бардык алынган битумдардын түзүлгөн келишимдери бар, баягы товар транспорттун накладной документтери бар, тастыкталган, атайын комиссиянын түзүлүп, ошонун негизинде битумдар кабыл алынат. Анан биздин ямалардагы кирген чыккан битумдардын дагы эсеби атайын учет менен жүргүзүлөт. Бизде андай контрабандалык негизде кирген битумдардын эмеси жок. Буга чейин УКМК Бишкек шаарындагы жол оңдоо иштеринин сапаты боюнча текшерүүнү баштаган. Анда 2025-жылы шаардагы жолдорду оңдоого 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. УКМКнын билдирүүсүндө мындай ири көлөмдөгү каржылоо сапат жана ачыктык боюнча өзгөчө көзөмөлдү талап кылары баса белгиленген. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.